Колумдагы балам 8 айлык. Дагы боюма бүтүп калыптыр. Алдыртсам, аборт жасатсам болобу дейт. Жок, болбойт. Иншалла, Кудай кааласа ден соолук берсин. Өзүңүздү жылуу кармап, жакшы тамак жеп, жакшы кыймыл аракет, эң негизи Алладан сурап, намаз окуп, дуа кылыңыз. Канча адамдар мынакей азыр акча төлөп дагы балалуу боло албай, башка бирөөнүн баласын багып, жаңжал, бир туугандардын баласын алып тополоң, акыры ар кандай. Бирөөгө бала зар, бирөөгө бала кор. Ошон үчүн иншалла Кудай эми эгерде ден соолукка байланыштуу болсо сактаныш керек эле. Ушунча болуп калгандан кийин Кудай кааласа иншалла мурдагы энелерибиз деле кандай катар эле төрөп келишкен. Наоборот, кичине ден соолуктар Алладан дуа кылып эле иншалла төрөп алыш керек. Будан кийин отурган болсо этиятташ керек. Албетте эненин ден соолугуна коркунучтуу болбосо, өмүрүнө коркунучтуу болбосо, эгерде өмүрүнө коркунучтуу болсо, анда бөлөк кеп ал. Бирок жөндөн жөн эле алдыртканга шашып, эптеп эле алдырта коюп андай мындай кылбаш керек. Төрөбөгөн аялдын бу дүйнөдө анан ахиретте өкүмү кандай болот? Бактылуу болот. Төрөбөгөн бул бактысыздыктын белгиси эмес таксыр. Төрөгөн бул төрөйбү, төрөбөйбү, уулду болобу, кыздуу болобу, болбойбу? Бул анда ал чечпейт, ал аял. Ошол аялдын жаратуучусу Алла чечет. Кимге уул берет, кимге кыз берет, кимге бербейт? Алла Таала өзү берет. Ибрахим пайгамбарга, Закария алейхиссаламга 100дөн ашканда буларга берген. Аялдары, энелерибиз 90, 100гө чыгып калгандай берген. Өздөрү деле айткан, биздин аялдарыбыз туубас болуп калган. Ал учурда эми туубайт, дейби? Мына Алла субхана ва таала берем десе, ал эч кеп эмес ал. Закария алейхиссалам, Закария пайгамбар дуа кылган. Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба иннака самиу дуа. Мариям энебиздин бая кереметтерин көрүп, Аллаху акбар, мен дуа кылып коеюнчу деди, дуа кылып койду. Таза, пакиза, имандуу урпак бер деди. Пайгамбар саллаллаху Жабраил периште келип, караса, михрабта намаз окуп аткан экен. Фанадатхул малаика. Ана чакырды, анан периште нида кылды, жар салды. Уулду болосун деп, аты Яхья деп куш кабар берди дажечи. Уулду болосун, куш кабар берди, Яхья болот деп. Закария пайгамбардын уулу Яхья. Бирок ошондо анан Закария алейхиссалам айтты да, бала кандай болот менде? Мен карган, аксакал чал болсом, аялым болсо, төрөбөс туубас болсо, Жабраил периште айтты, Алла каалаганда бар боло берет. Не каалаганда? Алла каалаганда. Ага чейин болгон жок го. Демек Алла качан кааласа болот таксыр, ол баланы бул пластилин эмес жасап алгыдай. Кээ бирлер ушундай катуу неме кылып айыптай баштайт да, бул төрөбөгөн, бул ушундай тигиндей депчи, андай кылбаш керек. Андай акыңыз жок ал. Баланы колу менен жаратабы? Же магазинде сатып алабы? Андай эмес, Алла Таала берген эле. Яхабу лима яшау дукура. Алла кимге кааласа уулдарды берет. Яхабу лима яшау уната, кимге кааласа кыздарды берет. Кимге кааласа аралаштырып, кимге кааласа эчтекени бербейт дейт. Бирок Алла Таала бирөөгө мисалы аракет кылыш керек, жөн отура бербеш керек. Ден соолукту каратып, себептерин аткарып, Алладан жалбарап сурап, бардык себептерин аткардык, бирок дагы эле болбоду. Бул бактысыздыктын белгиси эмес. Алланын тагдырына разы болуп, шүгүрчүлүктүн белгиси бул. Бирок азыркындай неме болбош керек. Ахиретте өкүмү кандай дейсиз? Ахиретте алхамдулилля, каалоосун иншалла иман амал менен дүйнөдөн көз жумган болсо, дүйнөдөн өткөн болсо, Алла Таала алхамдулилля каалаган берет. Валакум фиха ма таштахи анфусукум валакум ма таддаун. Садакаллахул алийюл азим. Алла субхана ва таала Кур'анда айтат, бейиште жүрөгүңөр эмнени кааласа ошол болот дейт. Анда энелерге Алла субхана ва таала кааласа берип коет мен. Демек, бактылуулук, бактысыздыктын өкүмү перзенттүү болуп, болбогонго байланышы жок. Имандуу болуп, имансыз болгонго байланышы бар. Бактылуулук деген эмне? Күйөөмдү канткенде ыраазы кылам? Ырыскынын берекеси эмнеде? 3 суроо берген экенсиз. Бактылуулук деп тургандар бу дүйнөдөгү бакыт азыраак ырыска болсо да каниет. Күнөөлөрдөн сактанып, Алла Тааланын буйруктарын аткаруу. Күнөөлөрдүн кечирилүүсү бактылуулук. Ахиреттеги бактылуулук дозоктун отунан кутулуп бейишке кирүүсү. Кур'анда Алла субхана ва таала айтат: "Фаман зухсиха анин нар ва удхила жанна факад фаз
Ва мал хаяту дуnya илля матаун гурур. Дозоктун отунан куткарылып бейишке киргизилген, мына ушул адам бактылуу. Күйөөм канткенде ыраазы кылам деп. Иншалла башыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдардын эң мыктысы, эң жакшысы ким деди? Караганда, машалла, кубантырып турган, буйрук берсе аткарып турган. Я, күйөөсүнө жана күйөөсүнүн мал мүлкүнө кыянат кылбаган. Мына. Рызкынын берекеси эмнеде? Күнөөдөн сактанууда. Банкта кредит берүү бөлүмүндө иштеп айлык алса болобу? Жакшы эмес. Башка бөлүмдөргө иштеп айлык алыңыз. Кашымды жасатканмын, 2 жыл болду, гусул өтөбү? Кандай каштыган, эмне менен жасаттыңар? Ошону билиш керек. Эгерде жөн эле мындай биздеги азыркы осмо, жосо ошондой боёктор боло турган болсо эчтеке эмес, анан краска болуп тиякпак болсо анда гусул өтпөй калат анда. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Мен Алла Таалага таянып, дуа кылып үйлөндүм. Шүгүр. Бирок кээде ушундай ойлор коркунуч болуп, кантип алып кете алам, бага аламбы, милдетимди аткара аламбы деп өзүм азыр иштейм. Бирок ал жактан чыгып калсам деп ден соолукка байланыштуу. Көп жумуш жарабайм. Ушул ой кыжалатын точка коюп насаат айтыңызчы. Мен ар бир намазды окуп бүткөн соң эң алгачкы карыз намаздарды окуйм. Асыр намаздан кийин да эң алгачкы асыр намаздын окуйм. Туурабы? Мен 15 жаштан бери эсептеп окуп жатам. Эркек жетилгеним эсимде жок. Кеч болгон 15 жаштан бери эсептеп жатам. Туурабы? Мындай туугандар. Биринчиден ар нерсе корко бербеңиз. Рызкыны Алла Таала өз жоопкерчилигине алган. Бизден кичине эле аракет керек. Шариаттын талабына туура аракет эле керек болду. Анан кийин багалабаймбы деп, жок, иншалла Алла субхана ва таала ниетиңиз туура болсун. Аллага таянганыңыз бекем болсун. Аракетиңиз уланып турсун. Кудай кааласа иншалла Таалам эч качан текке таштабайт. Бар ишти бүтүп берет. Эгер мына асыр намазыңызды барды калган каза намазыңызды туура эле окуп атпсыз. Умрага жалгыз аял барса болобу? Махрамсыз барса болобу? Жок, болбойт. Кошуналар менен болгон мамилени айтып өтсөңүз, кошуналар менен мамилени эң жакшы кылыш керек. Пайда жеткириңиз, зыян бербеңиз, огородун жана башка немелерин мусор таштабаңыз, тоок богу өтүп кетсе өчөшүп чаап, жыга чаппаңыз. Уй-пуйлары кирип кеткен болсо, эчтеке эмес, акырын айдап чыгып коюңуз. Кошунанын кокус кайгы болуп калса, кайгысын бөлүшүңүз. Bir nese сурап келсе аябаңыз. Түтүнүңүздү же болсо жамгырдын суусу же кардыкы жана башка ошол жака буруп салбаңыз. Кошунанын акысы өтө чоң. Эгерде бир курсанчылыкка жеткен болсо бөлүшүңүз. Үйлөрүнө конок келип тиякпай койсо үйлөрүңүзгө кабыл алыңыз. Дайыма алхамдулилlah кошунанын акылары чоң болот. Так, Алланын ыраазычылыгы үчүн урматтайбыз. Мейли Алла Таалам ыраазы болсун. Устаз, менин жашым 17-де, мен бир кызды аябай жактырып калдым. Сиз айткан элеңиз, шариятта кыз жигит болуп жүрүү арам деп, ошондуктан мен ага барып сөз айткан жокмун. Бирок инилерим аркылуу ага белек бердирем. Ал мен бергенимди билет. Намаздарымда Алла Тааладан тилеп атам. Ал кызды мага насип кыла көр деп. Сүйгөнүнө жетүү дуаны да окуп жатам. Ушул кылгандарым туурабы? Сураныч устаз, жооп берип коюңузчу деп. Совсем эле бурулуп калган го бул. Дуа кылыңыз, Алла Таалам бакыт саатын, истихара кылыңыз. Истихара кылыңыз иншалла. Негизи истихара кылыш керек иншалла. Мындайда настрой бар го, анын чеги бар. Кокустан болбой калса, буга кыямат башталат да азырчы. Мисалы да кокустан башка бирөөгө берип койду. Мисалы айла. Бул кандай болот аны? Бул азыр сага намахрам да. Бирок ошону карап туруп чеги. Шарият чекти айтат. Курсанчылыктын да, кайгынын да чеги бар. Мамилен да башкадан. Ушундай мейли белек берсең бер, ушундай кызмат кылсаң кыл,
эгер эртеге болбой калса сен кыжалат болбой турган бол да. Бул чектеп коет муну. Ана мындай кылып неме кыла берген болот эми. Алла Таалам билет эми, жакшы ниетке жеткирсин, иманды болсо эле мейли. Дамыла 2 рекат намазда кыска 6-7 аяттан турган сүрөлөрдү бөлүп окуса болот. Болот. Бирок мындай караңыз да, мисалы Кул ауду бираббил нас 6. Ушуну 2ге бөлүп окуган жакшы эмес да. Бир эле мындай кыскараак сүрөлөрдү жалгыз эле окуган. Анан көрөк биринчи рекетте деле ошону окупоңуз, экинчи рекетте деле ошону окупоңуз. Ошо сүрөнү кайталап. Ассаламу алейкум. Өмүрүңүзгө береке берсин. Амин баарыбызга. Бүгүн сиздин тил жөнүндө керексиз сөздөрдү сүйлөбөө жөнүндө сабагыңызды угуп, өтө чоң таасир алдым. Жашым 25-те. Жолуктамын. Намаз окуйм, алхамдулилля. Ошол 25-ке чейин билип билбей көп жалган ушак сүйлөсөм, аны периштелер жазды. Ал өчпөйт, өчүрбөйт да. Ахиретте абалым кандай болот деп корком. Тооба кылсам кечирилеби? Бирок гыйбат кылган адам кечирмейинче Алла кечирбейт дейт го. Алардан кантип кечирим сурайм? Алыста же жолуктурбаса. Алхамдулилля ушунча түшүнүп келген бул Алла Тааладан. Сабакка катыштыңыз бул себепчи болуп калды, бирок Алла Таалам сизге алхамдулилля акыйкатты берди, туура жолду көрсөттү. Эми мына ушак, жалган, жаман сөздү таштап, тооба кылып, бекер сөздү таштап, жакшы сөздөрдү сүйлөп, зикир ибадатты көбүрөөк кылыңыз деген тоофик бердиби? Тооба кылсаңыз кечирилет. Бирок өзүңүз айткандай, адамдын акысына кирген болсоңуз, ушу дүйнөдө эле чечип алыңыз. Ал оңой эле, издеп эле кимге кылган болсоңуз, мен убагында ушунда сизге аркаңыздан туура эмес сөз сүйлөп койгом, же жала жаап койгом. Ушундай эми кечирип коюңуз, Алла үчүн мынакей экинчи мен кайталабайм деп кечирим сурап койсоңуз, Кудай калса баарды бүткө өтө берет. Бирөөнүн бир нерсесин алган болсоңуз, аны берип коесуз. Бирөөнүн акысына кирген болсоңуз, кечирим сурап коесуз. Тообаңыз ошо менен толукталат, ошо менен кечирилет. Алла Тааланын алдындагы кечирим ал бөлөк, инсандыкында бөлөк. Билгенимди билбейм деп койгон учурларымды эскитеп корктум. Мектепте жакшы окуган окуучулардан элек. Тапшырма аткарбай келгендер сураса, же көчүрүп алайын десе, бербей койчумун. Түнү уктабай мээнет кылсам, булар даяр алып 5 алышат деп жиним келчү. Ал кезде жаш элем. Азыр сиздер бизге бекер илимди берип жатасыздар. Алла разы болсун дейт. Машалла. Бул илим бере турган илимди акча берип туруп беришибиз керек да өзү. Алла разы болсун. Эми бир жагынан туура адамдын мээнети өзү бааланыш керек. Албетте ошондой учурлар ол мектепте болуп калат. Наоборот, ошолордо аларга кичине сен мындай чыгар деп багыт берип коюш керек. Таяр оокатты бере берсең, алар пышпайт. Алар бекемделбейт, алар үйрөнбөйт да, жалкоолукка көнүп калат. Буга аларга жамандык каалап, же болбосо бир сарандыктын белгиси эмес. Просто аларды жалкоолуктан, наадандыктан тырышчактыкка, билимге чыгаруунун жолу деген сөз. Ошон үчүн муну туура түшүнүш керек. Assalamu alaikum ажи. Кечиресиз, кеч жазып жатканыма. Менин жүрөгүмдү өйүткөн чоң маселе бар. Менин атам зына ишти көп кылат. Өзү 63-кө чыгып калды. Алла. Дагы деле зына кылып жүрөт. Жүргөн бир аял боюнда болуп калып, кыз төрөптүр. Багасын деп апамдын колуна салып берип койгон. Азыр ал кыз 12-ге чыкты. Андан көп өтпөй ошо апамдын сиңдисинин кызы менен да зына, сиңдисинин кызы менен да зына кылып, ал кызда көрсө кыз төрөптүр. Ал 17 жашта эле болчу, ал маалда. Айтсак, атам урушуп чыгарып чоң жаңжал чыгарат. Мен айтсам, мага жини келип, тетири батасын берип, каргап шилейт. Атам азыр туталанып эле бизди көрсө эле гыжырынып кайнайт. Мен атамды жек көрөм, чоң күнөөгө батып атам. Ошого да болбой эле өзүмдү кармайм, бирок кылыктарына чарчадым. Акарат келтирген боломбу. Башын айлантып алган окшойт. Деп көп ойлоном. Кантип жардам бере алабыз атабызга? Ошону жандырыш үчүн. Астагфируллах ва илейх. 63 жаш пайгамбар жаш. Бул каарылык жаш. Бир бут ахиретте, бир бут көрдө деген сөз. Ушунда да тооба келтирбесе, тооба кылдым. Чөйрө бузулганда.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдардын хадистеринен келет. Алла Таала 3 кишиден өтө наразы болот дейт да. Бири ушу зынакор карыган киши. Зынакор аксакал. Бул аксакал да. Зынакор аксакал. Экинчиси текебер тилемчи. Үчүнчүсү жалганчы бадыша. Алла Таала буларды өтө наразы, өтө жек көрөт. Эмне себептен десе алымдар айтышкан, себеби бул жерде заиф, алсыз. Ал кандай? Мындай де башка адамдар эми текеберленсе го кичине мындай окшошо. Бул өзү тилемчилик кылып жүрсө текеберликке ким койду буга? Туурабы? Эми биз жаш адам алданып калып эптеп ушуну Кудай сактасын бер эптеп шайтан казгырып бир туура эмес ишке барып калды. Бул карыганга ким койду? Чал болуп калдың 63-төн. Карыганга ким койду буга? Буну жөнүнө таштап коюш керек эле мисалы. Ошондой эле мисалы бадышага жалган айткан не кажети бар ал? Ал эмнеге мажбур? Бирөө мисалы коркуп эптеп жанын сакташ үчүн же мал мүлкүн сакташ үчүн бир жалган айтып берди. Бадыша эч кимге бир зависимый эмес да. Пайгамбар ушул хадисте айтканда, мына аксакал тоба кылды, мен 63 жашында тоба кылсын. Кудай сактасын, Алла Тааладан коркуш керек. Өлүмдү ахиретте эртеге көргө жалгыз барган күндө унутпаш керек. Эсеп китеп бар нерсе бул. Мына окшогон. Эмне кыласыңар эми? Чөйрөсүн оңдош керек, бунун досторунан үзүш керек. Акырын даваттан башка, мечиттен башка, илимден башка, имандан башка, динден башка жол жок тургандар, ачык эле айтайын. Андан башка жол жок. Адам баласына шайтан минип кара, жакындарына кандай деген тилге албас сөздөр. Мен Орусиянын жаранымын, өзүм кыргызмын. Учурда Украина менен Орусия урушуп жатат. Орусиянын аскерлери калбай калган, ошого байланыштуу азыр мобилизация башталды. Мени да алып кетет. Барбасам жазалайт. Эгер барып калсам, анан ошол жерде өлүп калсам, Алланын алдында акыбалым кандай болот? Аллаху акбар. Бул туугандар өтө татаал суроо. Өтө татаал суроо. Бирок Орусиянын жарандыгын алгандан кийин ошол жактагы суу, ырыскы жарандыгын алдыңызбы? Эми ошо Орусия сиздин мекениңиз, мекенди сүйүү имандан болуп, мекенди коргоо дагы болуп эсептелинет. Албетте, башкаларга бастырып барып, башкаларга басып ал болбойт. Ал болбойт. Мына Кыргызстанда Кыргызстандын жарандары. Кыргыз улуттан башка бизде 72-73%га да жетпейт болуш керек, 72-нин тегерегинде. Калган алхамдулилла 30%га жакын башка улуттар бар. Ар бир кыргызстандыктын мойнундагы милдети Кыргызстанды сүйүү, сактоо, коргоо, акыркы тамчы канына чейин күрөшүү. Билип коюш керек буну. Суусу жакшы, абасы жакшы, жери жакшы, паспорту жакшы, амандыгы жакшы, башка кайгы келгендечи, силердики, биздики эмеспи? Андай эмес. Бардыгы бөлүш керек. Жакшылыкты баарыбыз бөлүшөйлү. Кайгыны баарыбыз бөлүшөйлү. Ошондуктан иншалла бирөөнүн 1 сантиметр бул зулумдук. Шарият чек койгонбу? Бирөөнүн жери кереги жок мына, нече жок. Эгер Кудай сактасын бирөөгө бастырып бара турган болсоң, анда өлө турган болсоң, Кудай билет анабай. А эгерде өзүң коргонуп жатып, өзүңдү коргонуп жатып, эгерде тагдыр келе турган болсо, шахадат, шейиттик ал. Ал шейиттик ал. Коргонуп атасың. Үйүңүздү коргоп атасың. Бала чакаңызды коргоп атасың. Мал мүлкүңүздү. Пайгамбарыбыз айтты да. Ман кутила дуна малихи фа хуа шахид. Ким мал мүлкү үчүн коргоп атып эгерде өлө турган болсо, ал шейит ал. Өз мал мүлкүн, үй бүлөсүн сактап атып коргоп атып өлсө, бул шейиттин даражасы ал. Анан тиги өлүп калсамчы, тигинтип калсамчы деп эле алдын ала андай кыла бербеш керек. Туган, ар ким Алла Таала каалаган учурда өлөт. Угуп алыңыз. Согушка баргандар тез өлүп, согушка барбагандар өлбөй калабы? Кандай дейсиздер? Бардыгы өлөт. Өз учурунда өлөт. Өз учурунда өлөт. Халид ибн Валид радыйаллаху анху, пайгамбарыбыздын менмин деген сахабасын айткан сөзү бар го. Батырлык өмүрдү кыскартпайт. Коркоктук өмүрдү узартпайт. Жаттап алыңыз дагы бардын айтыңыз. Бул сахабанын сөзү, менин сөзүм эмес бул.
Улуу адамдардын сөзү. Батырлык өмүрдү кыскартпайт. Коркоктук өмүрдү узартпайт ал. Устаз, так. Мен суроом, биз евро ремонт жасап иштейбиз. Көбүнчөсү заманбап, көлөмү чоң жана 2 кабат үйлөр. Хадис уктум эле, ким зарылчылыктан ашык үй курса, ал кыяматта оор жүк болот деп. Эми биздин устачылыгыбыз ошол хадиске каршы нерсеге салым кошкондой болуп калбайбы? Устанын акчасы саман деген кыргызда сөз бар, канчалык чындыгы бар? Сиз өзүңүздүн кызматыңыздын, мээнетиңиздин акчасын алып атасыз. Ал канча? 2 кабат үй эмес, 20 этаж үй салсаңыз деле, акчаңыз сиз мээнетиңиз сиздики. Ошон үчүн иншалла сиздики ал адал эле. А мына устанын акчасы саман дегенде ага түтпөйт деген бир мааниде айтып атат, ал туура эмес ал. Алхамдулилля, берекеси таквалык менен алын, кандай түтө деген. Береке болот ал. Биз жаңы баня туалеттин ичин жасаган учурлар кездешет. Жана ошол жерде баян укса же иштеп жатып Куран укса болобу? Учурда колдонулбаган жана колдонууга бериле элек туалет банялар. Өзү баня туалеттердечи Куран окуса дагы болбойт, укса дагы болбойт. Зикир чалса дагы жакшы эмес. Туалеттин ичинде болбойт таксырлар. Сыртында дуа окуңуз, туалеттин ичинде болду, үн чыкпай. Өзүңүз кажетиңизди бүтүрүп бошондуңузбу, дароо чыгып кетиңиз болду. Ал жерде зикир кылып, даже эгерде душта болуп жылаңаш жуунуп аткан болсоңуз, бирөө чакырса, жооп берип сүйлөшө бергенге туура эмес. Деп коюңуз, мисалы ушунчалык мен бар, азыр чыгам дегендей. Атак сүйлөсөңүз периште жазат, ыңгайсыз, ал жакшы эмес алчы. Эгерде мисалы ушу бир баня эми салып атасыңар, же туалет салып атасыңар, узагыракта бир баян коюп, угуп, боло берет ал. Бирок Куран коюп турупчу иш кылып, Куран кое турган, ал жакшы эмес ал. Куран койгондон кийин кунт коюп угуш керек. Адеби ошол. Болбосо өчүрүп эле коюп туруш керек. Мен мошенниктерге жертва болуп калдым, устаз. Көп суммада акчамды алып коюшту. Бирок албетте мен өзүмдө күнөөлүүмүн. Бирок азыр ар кандай ой келип атат. Мондай кылсам эмне болот эле, же акча картада жок болсо албай калат эле деген ойлор менен өзүмдү жеп жатам. Өзүм алхамдулилла намаздамын. Анан эч кимге мындай кылган эмес элем. Же менин башка күнөөлөрүмө сыноо болушу мүмкүнбү? Банк, орган баарына кайрылып көрдүм. Эмне кылсам болот? Унутуп Аллага тапшырдым деп коеюмбу? Биринчиден, ма асаба мин мусибатин илля би идинилла. Кандай гана мусибат, кайгы келбесин, бул да Алланын каалоосу менен келет. Кээде күнөөлөрдү кечириш үчүн келет. Кээде даражаларды көтөрүш үчүн келет. Мүмкүн чындап эле ушу бир башка күнөө деле болуп калышы мүмкүн, башка бирөөгө сынып калган, бирок башка жактан Алла Тааланыкы келип калды. Кээде сиз эч кимге жамандык кылган деле жоксуз, дагы эле ушундай сыноо келип калса, ойлобоңуз. Сиз эч нерсе ушундай жамандык кылбасам деле ушундай сыноо келип калды деп, даражаны көтөрүш үчүн келет. Пайгамбарларга сыноо эмне үчүн келген? Эмне күнөөлөрү бар беле алардын? Күнөөлөрү жок эле. Улуу заттарга, асыл заттарга, менмин дегендер сыноолор, аулияларга эмне үчүн сыноолор келген? Алардын күнөөлөрүн кечириш үчүн эмес, алардын даражаларын көтөрүш үчүн. Пайгамбарыбыз айткан: "Ашаддун нас балаан ал-анбия, thumma al-amsal fal-amsal, fal-amsal fal-amsal." Эң адамзаттан эң оор сыноого кабылгандар пайгамбарлар деген. Андан кийин пайгамбарларга жакындар, пайгамбарларга окшогондор, андан кийин дагы анага жакындагандар. Иманга жараша сыноо болот. Албетте сиздин мына ишиңизге аракет кылыпсыз, банк, орган баарына кайрылдыңызбы? Калганын Аллага тапшырып коюңуз. Мындай кылсам мындай болот эле, мындай кылсам мындай болот эле. Туура адам баласы ушундай ой келет, бирок анын кереги жок, уже пайдасы жок анын. Тек эле убакыт өтөт, ачууланганыңыз күчөшү мүмкүн, пайдасы жок. Миск, сурма жана мисвакты кантип иштетет? Кененирээк айтып бериңизчи, сураныч. Миск бул атыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чачына, сакалына сүйгөйт эле. Бухари шарифте риваят бар. Чачына, сакалына сүйгөйт эле атырды. Анан башкада алхамдулилла, башка атырды деле неме кылсалык, кашка, мурбу жактан өзүңүзгө кийим, мисалы карап туруп.
атырдыкі умуман эле. Бирок хадисте пайгамбарыбыз чачына жана сакалына сүйүп айтат ушул. Ал эми сурма боюнча аялдардагы сурма, эркектердики да сурма. Бирок аялдардыкы менен эркектиктердин сурмалары бөлөк. Эркектерди аялдардын сурмалары ушу өзлөрүнүн күйөөсүнө үчүн кооздонуу болсун. Сурмада кирпикке дагы, көзгө дагы пайда бар да. Экөөнө тең пайда бар. Негизи бул сүннөт өзү. Сүннөттө пайда. А эркектерге бесцветный болот, же мындай күрөңгүч бар. Аны да ушу жатаарда 3 жолу оң көзгө, 3 жолу сол көзгө. Эртең менен туруп жакшынакай кылып жууп коет. Сурманы алхамдулилла. А экинчи мисвак боюнча, мисвак алхамдулилла Алланы разы кылганга себеп, шайтанды ачууландырганга себеп. Мисвактын пайдалары өтө көп. Мисвак менен окулган намаз, мисваксыз окулган намазга караганда 70 эсе көп сабап. Мисвак менен. Бул жерде алхамдулилла мына дёсна деп коебуз го биз. Нет коет, мүлк деп коебуз. Ошолорду пыжык кылат. Балгамдарды чыгарат. Көздүн көргөнүн күчөйтөт. Мисвактын пайдалары өтө көп. Алхамдулилла. Жагымсыз жытты кетерет. Ашказандагы ошол немесин азым кылдыртат. Ошон үчүн мисвакты ошо колдонгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп колдонот эле, дайыма колдонот эле, көбүнчө уйкудан турганда, уктайын деп атканда, үйгө киргенде, үйдөн чыгып атканда, дарат алып аткан учурда жана намаздан алдында колдонот эле. Бирок ким эгерде тиши мындай азыркы мүлкү канап кетпегенге уверенный болсо ошондо. Бирок биздин мазхабта ошон үчүн намаздан алдын колдонбосун дейт. Бизде эгерде кан чыгып кетсе дарат сынат. А башка мазхабтарда кан чыкса сынбай турган бар да. Зубный паста щетка мисвактын ордуна тура албайт. Бирок колдонсун, паста щетканы колдонсун. Эрте кеч мисалы, жосо саат, жосо бир кеч. Өзү билет эми аны колдонсун, о мисвактыкы өзүнчө бул. Мисвактыгында Кудайга шүгүр, иншалла мисвакты ким таза жакшы колдонуп жүрсөчү, өмүрүнүн аягына чейин курт түшпөйт буга. Бул паста щеткаңызга жолдо эле калат, эгерде бир туура колдонуп жүрсө. Мисвак эстегенде бул тиштин эле сүннөтү эмес, ооздун сүннөтү. Ооздун ичинде тиллагы бар. Ооздун ичинде тиштери бар, жаактары бар. Ошонун бардыгынын сүннөтү да. Ошон үчүн только тиштери тазалабайт. Тишти тазалаганда дагы мисвак мененчи, мына карап турасызбы маңдайчы. Биринчи ушул үстүңкү жактын оң жагынан башталат. Макулбу? Анан кийин үстүңкү жактын сол жагынан. Анан астыңкы тиштин оң жагы. Анан астыңкы тиштин сол жагы, карап турган жак. Анан тиштей турган жак. Тиштей турган жакта. Бул да кудум ошо ирет менен кетет. Анан арка жагы. Арка жагы бул жагда. Бул бүткөндөн кийин мына жак, биякта тамактар калып калат го. Бул жагы. Анан тил. Деп чымда. Тилге да мына балгам, жосо мына жакта ылдыйда болгон немелерди чыгарганга. Намаз окуп атканда саждага кеткенде бут көтөрүлүп кетсе, бузулабы намаз? Жок, белгиси билбестен бут көтөрүлүп кетсе бузулбайт. Макруh болуп калат мындай. Атайлап эгерде буту эки бутун көтөрө турган болсо, намаз бузулуп калат анда. Себеп намазды маскаралагандай болгон себебинен. Устаз бирөөнүн номерин бирөөгө уруксатсыз берсе болбойт. Эгерде жалпы номер боло турган болсо, анда боло берет. Кайрымдуулук, жардам берип коела деп бир номер берди. Ошону ар кимге бере бериң, иштеп. Түшүнүктүбү? Мисалы жалпы номер бар. Бирөөнү өзү жеке бере турган болсо, аны уруксатсыз сурабастан туруп берсеңиз болбойт. Же болсо менин номерим бардыгына берип коюңуз десе, анда бөлөк. Устаз, ички дүйнөбүздү кантип тазаласак болот жана ар кандай жаман ойлорду кантип арылсак болот? Зикир, өлүмдү эстеп. Куран окуңуз. Ансыз мүмкүн эмес. Бечаралардын башын сылап, хотя бы бир жума болбосо, бир айда болбосо дагы, бир эки жумада бир мындай инвалидтердин жанына бир 2-3 мүнөт отуруп коюш керек. Чоң пайдасы бар. Ооруларды зиярат кылып коюш керек. Чоң пайдасы бар. Я Аллах, мага шүгүр. Алхамдулилла, басып жүрөм, тамак жеп жүрөм. Өзүм туруп, өзүм отуруп деп. Я Аллага шүгүр да. Бир күндө 100 жол Ихлас сүрөсүн айтса 50 жылдык күнөөсү кечирилет дегенди көрдүм. Ошону бир убакта айтыш керекпи же бөлүп айтса болобу? Жок, буну бир убакта эле айтып коюш керек. Ассаламу алейкум устаз, баланы төрө электен мурда кийим кечесин алып койсо болобу? Анан уул кыз экенин айтып берет экен. Ага кандай карайсыз? Балага көп нерсени ала бербеш керек. Төрө элекпи? Эненин ичинен бу дүйнөгө чыга элекпи? Коляска-паласканы кое туруңуз.
майда чүйдүлөрдүн бардыгын. Новорожденныйга өзүнүн шейшеп пейшеп ушуга окшогон немелери бар. Мына бүгүн эртең төрөлөт дегенден кийин мейли кээде эми кимми барат ордойго жана качан убакыт болот, ошон үчүн азыр алып кое берели, буга болот. Башка нерселерин алганга туруп туруңуз. Келе элек балага шашылбаңыз. УЗИ боюнча ал болжолду да, ал өздөрүн мындайча айтканда сунуштарын, предположенияларын айта берет да, ушундай депчи. Атак Алла Тааладан башка акыйкатын эч ким билбейт, кандай болорун. Макулбу? Атак иншалла УЗИ мейли уул десе уул, кыз десе кыз, ага көп деле көңүл бурганын кажети жок. Төрөлгөндөн кийин алхамдулилля, уул болсо уул, кыз болсо кыз. Салатан Нария окуган күндө окуш керекпи? Калтырбай. Бир күндө жок дегенде бирди. Кээде себептер болуп, окулбай калса эмне болот? Мисалы, гусул жок болуп калды, гусул алганга шарт жок болуп калса кандай болот? Эми аракет кыла бериңиз, бул жерде эч кандай милдеттүү эмес туган. Канча мүмкүнчүлүк болсо, ошого жараша Салатан Нария окуй бересиз. Окулбай калса эчтеке болбойт. Күнөөкөр болбойсуз. Устаз, сиз менен умрага барайлы дедик эле 15 октябрда. Биз каттала элек болчубуз. Азыр деле катталсак болобу? Болсо кандай катталабыз? Жана умранын пайдаларын айтып бериңизчи. Кудай кааласа катталсаңыздар болот. Бүгүн канча соп калды? 6 соп калдыбы? Буюрса иншалла жакшы ниет кылып атабыз. Эми Алла Тааладан баарыбызга тоофик берсин. Ыйык жерлерди зыярат кылуунун касиети да ыйык болот, таасирлери да ыйык болот иншалла. Каттала турган болсоңуздар деле ошол рекламаларда бар. Акырын ким бара турган болсо, мына 15 октябрда иншалла Мединага барып, Меккеде, Мединада иншалла күн сайын сабактар. Бирок бара тургандар мындай болуш керек да. Жөн эле бир көрүп келели, барып келели, паланча менен бардык келдик эмес. Именно биздин бул барып келгенибиз 15 күн илимдин сапары болуш керек. 15 күн зикирдин сапары болуш керек. 15 күн ибадаттын сапары болуш керек. 15 күн даваттын сапары болуш керек. 15 күн дуанын сапары болуш керек. Ушуну биз анан кийин алхамдулилля барып келдик десек болот. Анан жөн эле 15 күн уктап эле, дүкөндөн дүкөнгө кирип эле, базарларды кыдырып келип эле, андай болбойт. Алхамдулилля ибадаттын сапары кылып келиш керекпи. Өзгөчө алхамдулилля жашоомдун эң мыкты күндөрү ушул деп айта ала турганчы. Иншалла бир дагы минутаны текке кетирбей, жараткан Аллага чексиз шүгүрлөр, пайгамбарыбыздын туулган жери, бүткүл ааламга ислам таркаган очок борборго бардым деп пайгамбарыбыз сахабаларын зыярат кылдык. Пайгамбарыбыздын мечиттерин, жүргөн жерлерин деп Каабага барып, ыйык жерге, ыйык Мекке, Ибрахим пайгамбарлардын машаалла алардын курбанчылыктарын, Хажар энебиздин курбанчылыгы, Исмаил пайгамбардын курбанчылыктарын, пайгамбарыбызга Кур'ан түшкөн жерлерден жакшы таанышып, нурланып келе турган болсо, бул бөлөк нерсе да. Ким эле боло турган болсо. Жараткан Алла Таалам тоофик берсин. Иншалла Алла субхана ва таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Кезек менен дайым алхамдулилля мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Аллахым кабыл кылсын, жеңил кылсын баарыбызга. Аялына дары берип, жалган сүйлөп, өз баласын жок кылган эркекти Алла Таала жазалайбы? Сөзсүз жазалайт. Эмне үчүн жазалабайт экен? Ар бир күнөө, ар бир нерсеге жооп бар. Балалуу боло албадым, кайрадан турмушка чыкпай бала багып алсам болобу? Жо аракет кылып көрүңүз, башкага турмушка чыгып көрүңүз. Мүмкүн башкадан Алла субхана ва таала перзент берип калар. Үмүтсүз болбош керек негизи. Ла тaqнату мин рахматилла. Алланын райымынан эч качан үмүтсүз болбоңуз. Аялын сөзүнө кирип, экинчи аялына 3 талак берип салган эркек күнөөгө батабы? Аллаху акбар. Талак Алланын ачуусун келтире турган эң адал нерселерден жаман амал да. Ат-талак, яни абгадул халал индаллах ат-талак дейт ошон. Тугандар иншалла раз мисали экини ала турган болсо эми чыдаш керек. Бардыгын адилеттүү караш керек. Адилеттүү карай албайсызбы? Башынан эле албаңыз. Кур'андын өзүнүн айтуусу. Адилеттүүлүк кыла албасаңыз, болду ошо. Бирөө менен. Кээде ооруп калат, кээде дагы ушунда төрөбөй калат, андай мындай ар кандай эми учурлар болуп калат. Ал учурлар бөлөк. Бирок кыскасы ошондо дагы адилеттүү карабаса болбойт тугандар.